Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Исмаилиев Теңебай, Нечке сай айылдык кеңешинин депутаты. Бизде эң негизгиси чечилүүчү суроолор ушул 2016-жылы биздин айылга өзү бир чоң канал курулганда 10 миллион сомго. 10 миллиондук каналыбыз бир жыл суу акты. Кийин акпай калды да. Азыр суусуз жок турабыз. Биз илгертен ата-бабабыз жашап келаткандан бери эле таза суу дегенди билбейбиз. Жазында чыла суу ичебиз. Суу киргенде. Кышында кичине тазараак суу ичип калабыз да. 3 километр, 2 километр жерден ташып ичебиз. Өкмөттөн айыл аймагын өнүктүрөбүз, анан неметебиз дегени менен бул сөз түрүндө эле болуп, иш түрүндө көрсөтпөй атпайбы мындай жыйынтык чыккан жок да чындыгында. Эми өкмөттөн коркуп жүрүп өлүп кетебиз биз. Айта турганда айтыш эле керек да бетине. Чабалса чабалат. Эми биз ошон үчүн келдик да ушеге. Жоксо бияка Кудай гана не үйдө эле жатпайлыбы? Бала чаканын маңдайында. Анан ошол 10 миллиондук каналыбыз мына бир жыл суу иштейт. Не деген эме? Акча кумбашын кетти 10 миллион сом. 10 миллион сомго ошол жерден 500 миңден 20 түтүн көрсө тамсалып кирип алат эле туурабы? Мына дайыны чыкпай калды. Ошол жерде эсептегенде 5 миллионго жетпеген акча кетти ошол 10 миллиондук каналыбызга. 5 миллион жеп коюшту. Чындан ачык айтышып да. Кычкачтын баасы $600 дегенде биздин канал андан да ашып кетти. Уксун чоңдор. Эмне өтүнүч менен келдиңиздер? Депутаттар эмне чечип беришкен? Айттык, ушуну караштырып бериңиздер, спецфонддон барып ушуну текшериңиздер дедик, текшеребиз деди. Эми текшереби, текшербейби? Бу жерде багы акчаң болсо, танкасың, акчаң жок болсо, неме экенсиң чын экен да. Акчалуулар туп кетет экен соттон деле. Ал өзүбүз деле турмушта көрүп атпайбыз чындыгында. Эми айла жок, багы үнүбүздү айттык, укса угуп калар. Эми укпасаң Кудайдан тилеп жата беребиз да эмне. Мына мектеп, ошол канал, ичүүчү суу маселеси бул бир жылда чыгып калган жок да. Бул көп жылдардан бери эле көтөрүлүп, чечилбей келе жаткан маселелер. Азыркы учурда, мисалы, соңку жылдардагы өнүгөбүз, айылдарды, региондорду өнүктүрөбүз деп жергиликтүү бийликтер дагы, борбордук бийликтегилер дагы аракет кылып аткансыйт. Бирок кандай жыйынтыктарды сезип атасыздар? Өнүктүрөбүз деп эле телевидениеден өкүрүп акырып атышат чындыгындачы. Айыл жеринде эч жерде өнүктүрүү деген неме болгон жок да. Ишенбесеңиздер барып көрүңүздөр. Жолубуз аягайламайдан тытылган жол. Анан каягын өнүктүрүп атат, бизге көрсөтпөй же башка жагын өнүктүрүп атат, билбей атабыз да бизге таашмак болуп атат да бул сырларчы. Чындыгында мен күлкүлүү болуп кетет кедечи. Прожекторлор бар. Таашмак. Эми мен 50 прожекторду коюп дөсөм менен өнүгүп калат белем. Ушул биздин көйгөй. Айыл жарыктандыруу болуп турбайбы? Жарыктандыруу. 1 километр жер болгондо 1 километр жер. Эми анарда канча нар жагы 7 километр жерде 1 километр жер деген эмне дегенем? Ошол эми башталышы деп койсок болот, эми кичине башталды да. Эми кур дегенде жарыктандыруу башталыптыр да. Эмне деп ойлойсуз? Үмүт барбы мындан кийин өнүгөт дегенге? Эми 29 жылдан бери үмүт этип жүрөбүз. Чачтардан агарып кетти да, чынын айтыш керек да. Эми кандай экенин билбейм. Үмүтсүз шайтан гана жашайт дейт, үмүтүбүз бар, анан бирок дагы узакка созулуп кетеби деп коркобуз да. Узак жылдар дагы кыйналат окшойбуз байкуш кыргыздарчы. Саламатсыздарбы? Усманалиев Кеңешбек Майчевич, Ичке сай айыл өкмөтүнүн кеңешинин депутаты. Биз ушу айылдын көйгөйлүү маселесин алып келдик эле. Ошо эң негизги биздин маселебиз азыр Шаптанов атындагы Акылбек атындагы мектебибиз былтыркы жылы 2018 жылы башталып, жерлери тегизделип, каралып, тытылга кирип, быйылкы жылы акчасы каралбай калды да. Мектебибиздин состояниясы мурункусу өтө начар акыбалда. Клеенка капталат. Финский болуп бүткөн жыгачтары бүт жагандан улам ажырап, суу кирип, күндүзү карап отсаң, күндүн жарыктары ишине тиет да. Ушул көйгөй маселени багы ааламга жол айылдан башталат деп, şu келечектеги муундарыбызга заманбап мектеп түшсө деп ушул маселени көтөрүп келгенбиз. Рахмат. Кийинки. Саламатсыздарбы? Мен Үчтөрөк айыл өкмөтү Ибраимов Бектурсун.
Эми биздин жогорку Сизге мен мындай бир суроо берейин да. Мына бардыгыңыздарга, ошо бардык айылдарга, бардык маселелерге жардам бериш үчүн сөзсүз түрдө мамлекет өнүгүп, мамлекеттик бюджет дагы бай болуш керек окшойт да. Сиздин оюңузча эмне кылса, мисалы өкмөт кандай иштерди кылса мамлекет өнүгөт? бул мындай да, биздин бери келген максат бул биз азыр 8 маселе менен келдик да. Бул жерде 8 маселе. Аябай чоң проекттер бар. Анан кийин жанагы майда кичинекей өзүнүн айыл өкмөттүн алып жете турган нерселерди биз ошо жеринен чечип, жашынакай кылып бүтүрүп атабыз. Бүтүп атат, өзүбүз иштеп бүтүрүп атабыз. Мына жакшы төрага кабыл алды, вице-спикерлер кабыл алды, Айда Каспалиева менен Мирлан Бакиров. Аябай жакшы нерселерин айтышты, ойлорун айтышты. Эми жасайбыз деди, баарын Кудай буйрса жакшы, мына эми өнүгүү эми башталып атат. Эми жасап беребиз деп убада беришти, эми аны убакыт көрсөтөт. Бирок эми ал убада аткарылыш үчүн мамлекет күчтүү болуш керек да. Мамлекет өнүгүш үчүн эмне кылыш керек азыр? Эми мамлекет Чоң жетекчилер эмне кылыш керек деп ойлойсуз? эми чоң жетекчилер жана коррупцияны жок кылыш керек. Өздөрү башында туруп таза болуш керек. Анан өздөрү таза болсо, ана өнүгүү болот да. Анан өздөрү таза болбосо каякта өнүгүү? Сиздин оюңузча кандай болуп атат азыр? Азыр эми жанагы эмелерди көрсөң, эми жакшыдай эле, анан бирок иш мындай жылбагандай да. Айткан жактары жакшыдай. Интип атабыз, антип атабыз деп. Анан иш жүзүндө мындай көрүнбөгөндөй болуп атат да. Рахмат, кийинки. Үштерек айылдык кеңешинин депутаты Сейдалиева Жаркынай Көчкөнбаевна биздин бүгүнкү күнгө көйгөйлүү маселе болуп келген бул элибиздин үнүн жеткирели деп бүгүн ушул парламентке келип отурабыз. Биздин Үштерек аймагында 33 гектар жерибиз суу алдында калды. 33 000 гектар. 33 000 гектар жердин 28 000 гектары Үштерек аймагына тиешелүү. Биз гүлдөгөн Кыргызстанда жашап жатабыз, туура. Бирок биз Кыргызстаныбызды гүлдөтүп коюп, өзүбүз тоо этектеринде конуп калдык да, баягы жашоо шартыбыз тоолуу район болуп, тоолордун суу сакташынын алдында калды. Эртеден берки кайрылып келаткан, жолугуп келаткан депутаттарыбызга айттык. Бул жөнүндө да маалыматтар бар экен, бирок дагы бир сыйра эскертип айттык. Сөзсүз түрдө мунун жыйынтыгы чыгат деп ишенем. Рахмат. Мен Үштерек айылдык кеңешинин төрагасы Калмаматов Азатбек. Биздин негизгисинен келген себебибиз ушул жалпы коллективибиз менен чоң бир көйгөйлүү бир 19 маселе алып келгенбиз. Эми ошол маселелерибиздин Кудай кааласа теңи 50% чечилип калса да бизге чоң жеңиш деп ойлойбуз да негизгисинен. Бул жерге келип үнүбүздү болушунча жеткизгенге аракет кылдык. Дастанбек Арсбекович өзү кабыл алды, 2 зам кабыл алды баарыбыз. Ошолор менен пикир алышып, биз келген максатыбызды толук жеткиздик деп өзүбүз эсептейбиз да. Эми мына айтсаңыз, сиз төрага катары, ошо айылдык кеңештин төрагасы катары Кыргызстанда өнүгүү байкалабы? Өнүгүү сезилип атабы сизге? Болуп элатат го дейм, ал ар ким жаштаган ишинен да. Эми Кудай кааласа жакшы иштер жасаса болот да. Эмне үчүн болбосун? Акча бар, ар ким өзүнө баягы жакшы эмени адамгерчилик сапаты менен иш кылса бардык нерсе өз эмеси менен болот го деп ойлойбуз да. Өз менен кетсе керек го. Эми иш кылган эле киши жок го дейм. Рахмат, кийинки. Саламатсызбы, урматтуу ошол парламентаризм сабактарын алып баруучу жамааты. Биринчиден сиздерге ыраазычылык билдирип кетейин. Ар дайым ачууччундукту чагылдырып келесиздер да. Биздин бул передачаны мен эле эмес, жалпы Үштерек айыл Токтогул району көрөт да. Муну кызыгуу менен көрүп, сиздердин ушу ачууччундукту алып баратканыңызга ыраазычылыгын билдирип, эми ушул студиядан эмне айтайын деп келдиңиз? Эми бул студиядан айтайын деген себебибиз, биз максатыбыз азыр эл арасында аябай көйгөйлүү маселелер көп негизинен. Мунун арасында эмне бир коллегам айтып кеткендей, жергиликтүү кеңештин деңгээлиндеги маселелери эми маселе абдан көп да. Мисалы сиздей көптөгөн өзүңүздүн башка Кыргызстандагы, башка айылдык кеңештин депутаттары азыр көрүп атса керек. Сиз аларды карап туруп өнүгүү үчүн эмне керек деп ойлойсуз? Эмне деп айтар элеңиз?
Эми өнүгүү үчүн эмне керек демек? Аракет керек. Ошол өзүбүздүн аракетибиз, эми өзүбүздүн аракетибиз алыбыз жетпегендиктен ушул жогорку парламентке келип отурабыз да. Ал үчүн ушу изденүү керек, тактык керек, коррупцияны жоюш керек.